Нурбек Турдуматов иштетип жаткан дүкөндө соода үзүлбөйт. Мындай шартта товар алып келгендерге да өзүнчө убакыт бөлүү түйшүктүү иш. Андыктан электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонуу жөнөкөйлөштүрүлгөнү анын жумушун жеңилдетти. Мурда келген товарларды оприходовать этип алып келди, анан кайра списать этип. Ошо өзүнчө 1-2 саат убакыт алат да, эми компьютерге отуруп ошолорду отмена кылып койгонго жеңилдик болуп калды бир аз. Аны биз жөн эле мындай наблюдать этип эле карап турабыз да. Ар бир жерден талап кылат, андай без накладной же без эме, без ТТН албайт да. И ошондой заказды дагы биздин эмелер торговый агенттер баспайт андай мындай. Мисалы үчүн башка точканыкын башка кылып андай баспайт. Ар кимдики өзүнүкү. Мисалы үчүн бияка келдик, Рахат точка, Рахат байкелердин ИП аты тиякта бар, бүт ошол өздөрүнүн эмеси менен келет да. Соодагерлер электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонууга былтыр милдеттендирилген. Бул аркылуу мамлекет товардын чек арадан киргенден тартып, же өлкө ичинде өндүрүштөн чыккандан баштап керектөөчүлөргө жеткенге чейинки абалды көзөмөлдөөсүнө шарт түзөт. Жөнөкөйлөштүрүлгөн шартка ылайык эми чекене соода жүргүзгөндөр товар жеткирүүчүлөрдөн коштомо кагазды талап кылып коюусу гана жетиштүү. Эгер муну аткарбаса, рейд учурунда аныкталып калса, атайын айып пул салынышы мүмкүн. Соода жүргүзгөн субъекттер товарлардын калдыктарын өздөрүнүн системасына кириштөөдөн бошотулуп, андан кийин товарларын сатканда эсептен чыгаруу операциядан бошотулган. Жөнөкөйлөтүп айтсак, ал субъекттер ТТН системасында жөн эле склад ачып, поставщиктерден ТТКны алыш керек болду. Туура эле товарларга ТТК таризделген ошолорун эле гана текшерип, өздөрүнү тастыктап коет болду. Ушундай эле жеңилдик 2027 жылдын 1-январына чейин текстил өндүрүш үчүн берилүүдө. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.